Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Жаңы жазылып даярдалган Конституциянын жаңы долбоору тууралуу коомдо буга чейин кызуу талкуулар болуп келе жатат. Конституциянын мыйзамдарын баарыбыз билгенибиз жакшы. Миң уккандан бир көргөн артык деген кеп бар Кыргызда. Учурда жогорку кеңешке келип түшкөн Конституциянын жаңы долбоорун талкуулардан мурда аны окуп чыгып, анда кандай өзгөчөлүктөр бар жана ал мурдагы конституциялардан жана учурдагы күчүндөгү конституциядан кандай айырмачылыктар бар экен деген суроону өзүбүзгө коюп көрөлү. Урматтуу телекөрөрмандар, жаңы долбоордун мазмунуна саресеп салуу менен биз ар бир беренеге жана ар бир пунктка кайрылабыз. Анда бизге бөлүнгөн убакыттын жетишинче беренелердин мазмунуна карап туруп талдоо кылганга аракет кылалы. Конституциянын жаңы иштелип чыккан долбоорун барактап баштаганда эле алгачкы бетиндеги биринчи беренеге көзүбүз урунат. Бул берене 6 пунктка бөлүнгөн. Анда көз жүгүртөлү. Биринчи берене, биринчи пункту. Кыргыз Республикасы Кыргызстан көз карандысыз эгемен демократиялык, унитардык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет. Экинчи пункту. Кыргыз Республикасынын эгемендиги чектелбейт жана бардык аймагына жайылтылат. Үчүнчү пункту. Кыргыз Республикасы ички жана тышкы саясатты өз алдынча жүргүзөт. Төртүнчү пункту. Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Бешинчи пункту. Кыргызстандын элин бардык этностордон турган Кыргыз Республикасынын жарандары түзөт. Алтынчы пункту. Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана жогорку кеңеш гана чыгууга укуктуу. Бул жерде биз эми азыркы учурда иштеп жаткан күчүндөгү конституция менен салыштырууга туура келип жатат. Күчүндөгү конституциянын биринчи беренесинин биринчи пунктунда Кыргыз Республикасы Кыргызстан эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет деп жазылган. Ал эми жаңы долбоордо Кыргыз Республикасы Кыргызстан көз карандысыз эгемен, демократиялык, унитардык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет деп турат. Эгемен экенибизде кеп жок, көз карандысыз экендигибизде да кеп жок. Бул жерде күчүндөгү конституцияда эгемендүү деп башталып, ал эми жаңыртылган долбоордо көз карандысыз деп башталып калганы да жөн жерден эмес. Чындыгында ооба мурунку азыркы учурдагы колдонууда конституцияда көз карандысыз мамлекет деген сөз бул алынып калган. Азыркы долбоорго бул сөзсүз түрдө конституцияда болуш керек. Бул башка мамлекеттердин конституциясында дагы көрсөтүлгөн. Себеп дегенде мамлекет бул суверендүү мамлекет болушу мүмкүн. Бирок ал көз карандысыз болуп калышы мүмкүн да, көз каранды мамлекет болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул көз карандысыз деген сөздүн мамлекеттин көз карандысыз деп жазылышы бул абдан негизги нерсе. Себеп дегенде биз билебиз, эгерде биз тарыхты алып карай турган болсок, СССР тараган учурда ошол биздин эң биринчилерден болуп 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз Республикасы суверендүү, эгемендүү мамлекет деп деген декларация кабыл алынган. Ал эми ошол декларация кабыл алынгандан кийин ошол мамлекет көз карандысыз мамлекет болуп СССРдин курабынан чыккандан кийин ошол 1991 жылдын 31 августунда көз карандысыз Кыргыз Республикасынын көз карандысыз мамлекет жөнүндөгү декларациясы кабыл алынган. Мен ойлойм, бул көз карандысыз деген конституцияда сөз түрдө көрсөтүлө турган норма болуп эсептелиш керек. Муну менен катар эми экинчи беренеге кайрылалы. Биринчи пунктунда конституциялык түзүлүштүн негиздерин өз алдынча аныктоо, Кыргыз Республикасынын элинин эгемен укугу. Экинчи пунктунда Кыргыз Республикасында эл бийлиги бийликтин толугу менен элге тагындыктыгы, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо, мамлекеттин жана коомдун иштерин башкарууга эркин жана реалдуу жетүү принциптерине негизделет. Үчүнчү пунктунда Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн бийлигин түз шайлоолордо жана референдумда бүткүл элдик добуш берүү, ошондой эле мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзөт. Шайлоолор жана референдумдар эркин, жалпыга бирдей, тең жана түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоо укугуна ээ.
5 пунктунда мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка маселелер референдумга коюлушу мүмкүн. Референдумду өткөрүүнүн тартиби конституциялык мыйзам менен белгиленет. Ал эми 6 пунктунда мыйзамда тыюу салынган каржы, административдик жана башка ресурстарды пайдалануу менен шайлоочулардын шайлоо эркиндигине таасир этүүгө тыюу салынат деп турат. Жалпы мааниси бул бардыгы тең эле ошол Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бул элдин бийлиги экендиги аныкталат да, аныктап турат. Себеп дегенде бүт мамлекеттик органдар, мамлекеттик бийлик бул бир гана элдин бийлиги, эл бийлиги. Башкача айтканда бийликтин, мамлекеттик бийликтин бутагы болуп эсептелинет дейт да. Ошон үчүн бунун бардыгы тең ошол азыркы Конституциянын долбоорунда конкреттүү түрдө бүт бардыгы жалпыланып берилген статья болуп эсептелинет. Эми Конституциянын жаңы долбоорунун 3-чү беренесине кайрылалы. Бул берене 2 пунктка бөлүнүп, бири чек ара маселеси тууралуу, ал эми 2 пунктунда административдик аймактык бирдиктер тууралуу жазылган. Текстке кайрыла турган болсок, анда мындай деп турат. 3-чү берене 1 пункту Кыргыз Республикасынын чек арасындагы аймагы бүтүн жана кол тийгиз. 2 пунктунда мамлекеттик башкарууну жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын аймагы мыйзам аркылуу аныкталуучу административдик аймактык бирдиктерге бөлүнөт деп жазылган. Күчүндөгү Конституцияда тактап айтканда, учурдагы иштеп жаткан Конституция менен салышта турган болсок, биз азыр эле Конституциянын жаңы долбоорунун 3-чү беренесинин 1 пунктунан окуган чек ара маселеси тууралуу күчүндөгү Конституцияда 8 беренеде берилиптир. Бул жерде 8 беренеден алдыга 3 беренеге алып келүүнүн да 3-чү беренеге алып келүүнүн да мааниси болсо керек. Анда эксперттердин пикирин угуп көрөлү. Демек, унитарды мамлекет болгондон кийинки беренелерде биз эгерде бийлик тууралуу ошол мамлекеттин ичинде мамлекеттик бийликтин ээси эл экендиги тууралуу айтып атсак, сөзсүз түрдө биз кийинки баягы өзүнүн юридикалык техникасы боюнча кийинки беренеде сөзсүз түрдө биз мамлекетибиздин аймагын тактап алышыбыз керек да. Мына ошол мамлекеттик аймакты тактоо берене, башкача айтканда норма, бул ошол кийинки 3-чү статьяда көрсөтүлгөн, 3-чү беренеде көрсөтүлгөн долбоордун бул жерде ошол Кыргыз Республикасынын аймагы бүтүн жана кол тийгиз деп аныкталынган. Төртүнчү берене. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик төмөнкү принциптерге негизделет. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент жана жогорку кеңеш өкүл болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин үстөмдүгү. Мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бийлик бутактарына бөлүнүшү. Алардын ыраттуу иштөөсү жана өз ара аракеттенүүсү. Мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ачыктыгы. Өз ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыгы үчүн гана жүзөгө ашыруусу. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарынын жана иш милдеттеринин ажыратылышы, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдарга коррупцияга шарттарды түзгөн аракетсиздиктерге тыюу салуу. Мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын эл алдындагы конституциялык, укуктук жана башка жоопкерчилиги. Ал эми 5-чи берене. 1 пункту мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат. 2 пунктунда мамлекеттик бийликти күч колдонуп басып алууга жана мыйзамсыз кармап турууга мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын тартып алууга багытталган аракеттерге жол берилбейт. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш деп эсептелинет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Конституциянын жаңы долбоорунда жазылган беренелердин мазмунуна токтолдук. Буюрса алдыда сиздер менен даярдалган долбоордун бардык беренелерин карап чыгабыз деген ниеттер бар. Мамлекетибиз тынч, элибиз бакубат болсун. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.